Bir жолу кар жааса, Бишкек шаарда проблема болуп калды. Төө ашуу проблема болуп калды. Bir жолу чоң кар жааганы. Кыш алдыбызда. Бул эмненин белгиси? Бул тийиштүү кызматкерлердин даярдыгы эместиги. Ошондуктан мен мындай нерсеге көңүл бургум келип атат. Бүгүн биздин аткаруу органдарда эмне жетишпейт? Пландаштыруу деген принцип жок. Ар бир кызматкер кызмат пландаштырыш керек. Эмне? Мына кыш келет атат, кышында эмне кылам? Жаз келет атат, жазында эмне кылам? Кар качан жайт графиктери бар. Ар бир адамдын интернетинде жүрөт график. Карды күтүп атат баардыгы. Анан келгенде эле кокуй кайра кокустан болуп калды деп биз чуркап калып атабыз. Экинчи, мына көмүр деп атабыз. Бүгүнкү күндө биз мамлекетибиз социалдык мамлекет болгондуктан дотация принципке өтүшүбүз керек. Өзүбүздүн ишканалардан көмүрдү алып жарандарыбызга жардам беришибиз керек. Акча бербешибиз керек. Басын түшүрүш үчүн ошол жол менен. Себеби биз ошол эле ишканаларды төмөндөт деп күчкө сала албайсыздар. Дотация принцип менен иштешибиз керек. Эң негизинде бизде бүгүнкү күндө аткаруу бийликте жоопкерчилик жок. Сиз айта аласызбы, канча жетекчи жакшы эмес жумуш кылган үчүн кызматтан кеткен? Жетиштүү эмес деп. Мен бирден министрде эсимде жок. Аткара албады милдетинди, таза иштебеди деген себеп менен кеткен эмес. Ошондуктан мен кайрылат элем сизге ошо өкмөт тарабынан биринчи социалисттик баягы принципти пландаштыруу жана жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Ал эми разныйга киргенде урматтуу төрага сизге де сунушумду айтат элем. Сиз мына жаңы жылдан баштап ар бир депутаттын аброюна шек келтирген факт боюнча сиз чара колдонушуңуз керек. Мен сунуш кылат элем. Болду, токтотолучу, эми депутаттарды коенго окшоп куулаганды. Сиздин түзмө-түз милдетиңиз ошону. Гезит эртеден барып окуп, эртеден баштап окуп, помощтер окуп сизге айтып бериш керек. Кайсы депутатты эмнени деп жамандап атат, каралап атат. Эгерде туура эмес болсо жоопкерчиликке тартыш керек. Кандай жоопкерчиликке? Бул кеп башка. Бирок жогорку кеңешке жөндөн жөн жаман каралоо мүмкүнчүлүк бербешиңиз керек. Сиздин милдетиңиз болуп атат. Ошондой эле Мирлан Бакиров менен ошондой эле Асель Союзбековна. Үчөөңөрдү ошол үчүн биз шайлаганбыз. Биринчи милдетиңер ошол. Мен суранат элем, унутпагылачы аны. Тез журналистти чогултуп, төргө отургузуп, депутаттар канча мыйзам кабыл алды, кандай пайдасы тиет деп көрсөтүп турсаңыздар жакшы болмок эле да. Мен суранат элем, ошону эске алсак азыраак бизге жогорку кеңеш деген органга шек келтиребиз да. Рахмат.